Саламатсыздар, урматтуу бак сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Бишкектин жанындагы мисте плантациясындабыз. Лесхоз тарабынан уюштурулган. Бул мисте бакта гүл бүчүрлөрүн жана вегетатив бүчүрлөрдү көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Бул жерде карасаңыздар, былтыр ооруп мөмө тийип, бирок ооруп ошол бойдон калып кеткен бир мөмөнүн шиңгилдерин көрүүгө болот. Ал эми бул жерде мөмө бүчүрлөрүн көрсөк болот. Чоң-чоң кара болгон тоголок. Жакшы чоңой алган эмес, бирок жалпысынан ургачы гүл бүчүрү ушундай формада болот. Кара, чоң-чоң болот. Туркияда муну кара көз деп коет. Мисалы бул даракты карап көрсөк, дарактын учунда дагы деле ургачы мөмөлөрдү көрүүгө болот да, ошол шиңгилдерди. Ургачы дарак мөмө тийет, эркек дарак тийбейт. Мисалы бул дарак эркек. Аны кантип билип атабыз? Могул жерде чаңчаларын көрсөк болот. Эркек гүлдөп, чаңдашып, анан ошол жерде калып кеткен. Бул жерде дагы бар, ар жактарда дагы турат. Эми бул дарактар мөмө тийбөгөндүктөн энергиясы салыштырмалуу көбүрөөк болот дагы. Көбүнчө периодичность көрсөтпөйт. Башкача айтканда, жыл сайын гүл түйө алат. Но бүчүрлөрү чоң-чоң болгондор, булар гүл чыгуучу бүчүрлөр. Ал эми жалпак кичинекей болгон но жердеги бүчүрлөрү булар жалбырак чыгуучу бүчүрлөр. Жалпысынан гүл чыгуучу бүчүрлөрдүн көлөмү чоң-чоң болот, кара түстө болот. Ал эми жалбырак сабак чыгуучулар кичинекей учу шиш болот да. Мына 1 жылдык бутактын өскөнүн караңыздар. Бул жагы 2 жылдык бутактар. 1 жылдыктын түсү күрөң түстө ачыгыраак болуп атат да. Мыналар баардыгы 1 жылдык өсүүлөр. Мына жерден өйдө жагыч, бул жагы 2 жыл. Жалпысынан ушундай. Мындайча айтканда, бул жерде эркек бүчүр ургачы бүчүргө караганда дагы көлөмү бир аз чоңураак болот. Себеби дегенде, эркек гүлдүн түзүлүшү баягы шишка деп коет го, арчалардын эмесинде болуп, топ болуп гүлдөйт да. Ал эми ургачы мөмө чыкчу, шиңгел чыкчу ургачы гүлдөр болсо, ага салыштырмалуу бир аз дагы көлөмү кичикейирээк болот. Муну жакыныраактан көрсөтөлү. Могул эркек жана ургачы бүчүр гүл бүчүрлөрүнүн жакындан көрүнүшүн. Албетте бул ургачы гүл бүчүрү дагы жакшы азыктанганда дагы бир аз чоңураак болмок, бирок сырткы көрүнүшүнөн бир аз айырмачылыктарын көрсөңүздөр болот. Мындай. Ал эми могул ушул жердеги вегетативдик бүчүрлөр жалбырак чыгуучу. Могулар жалбырак чыгат булардан.